Салам радиосында жаңылыктар. Арбаңыздар урматтуу угарман жана көрөрман, назарыңыздарда жаңылыктар, анын менен жүрөк Кубанычбеков тааныштырам. Сүлүктөдө милициянын таяныч пункту ачылды. Бейлектин Сүлүктүү шаарында милициянын таяныч пункттары ачылды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, таяныч пункту үчүн жергиликтүү бийлик жакындан жардам көрсөтүп, 2 бөлмөдөн турган заманбап тибиндеги 2 имарат шаардын Товарный жана Раззаков аймактарына курулуп, керектүү бардык кеңсе жабдыктары менен жабдылып, өз ишмердүүлүгүн баштады. Капчыгай жана Аксай айылдарын бириктирген жөө адамдар өтүүчү көпүрө курулду. Баткен районунун Капчыгай айылы менен Аксай айылын бириктирген 60 метрлик жөө адамдар өтүүчү көпүрө курулуп жатат. Көпүрөнүн курулушу дээрлик аяктап калган. Бул тууралуу 25 декабрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, көпүрөнүн курулуш иштери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча капиталдык курулуш департаменти тарабынан колго алынган. Көпүрө Ак Суу дарыясы аркылуу өтөт. Көпүрө пайдаланууга берилсе, мектеп окуучулары үчүн убакытты үнөмдөөгө шарт түзүлөт. Анткени буга чейин Капчыгай айылынын окуучулары мектепке келүү үчүн 3 чакырым жолду басып өтүүгө аргасыз болсо, эми жол 2 эсе кыскарды деп айтылат маалыматта. Баткенде жаңы жылга карата гарнизондук саптык кароо өттү. Кече 27 декабрда жаңы жыл майрамына карата Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын генерал-майору Мурат Боронов гарнизондук саптык кароо өткөрдү. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, гарнизондук саптык кароого Баткен областык ички иштер бөлүмүнүн Баткен шаар райондук жана ички иштер бөлүмдөрүнүн өздүк курамдары, министрликтин 707 аскерлер бөлүгүнүн кызматкерлери жана Атайын багыттагы полктун Баткен облусундагы ротасынын күжүрмөн кызматкерлери, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын кызматкерлери, ошондой эле кинология кызматы катышты. Бүгүн Баткен областык иштер башкармалыгында 2024 жылды ийгиликтүү тозуп алуу жарандар коопсуздук камсыз кылуу боюнча атайын гарнизондук развод өткөрдүк. Гарнизондук разводдо ички иштер министринин, ошондой эле Баткен областык иштер башкармалыгынын буйруктары, талаптары толук өздүк курамга жеткирилди. Таштырмалар коюлду. Негизги биздин максат 2023 жылдын 30 декабрынан баштап 2024 жылдын 2 январына чейин ички иштер кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Жарандардын майрамга карата жарандар коопсуздук камсыз кылат, кылмыштуулукту алдын алат. Ошондой эле жол транспорт кырсыгынын алдын алууда тиешелүү иш-чаралар жүргүзүшөт. Чек ара аймактарында бүгүнкү күндө коомдук саясий кырдаал туруктуу. Чек ара аймактарда Лейлек районунда, Баткен районундагы ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен Тажик Республикасынын ички иштер министринин кызматкерлери менен биргеликте коомдук коопсуздук камсыздоо боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Бүгүнкү күндө мына ойлойм жаңы жылды ийгиликтүү тозуп алуу үчүн жарандар үчүн өздөрүнүн милдеттерин так аткарат деп ишенем. Сиздер бүгүнкү алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин саламыңыз түз болсун.